Бейиш нуру. Бойдок аалымдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде үйлөнгүлө көбөйгүлө. Чындыгында акырет күнүндө мен үммөтүмдүн көптүгү менен мактанам деп айткан. Чынында үйлөнүү бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн. Үйлөнүү тууралуу дагы көптөгөн аяттар, хадистер бар. Бирок ушунчалык аят, хадистер бар экендигине карабай, эч үйлөнбөстөн жашап өткөн ислам аалымдары бар. Бул аранда эмне Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан болуп калышабы? Келиңиздер, бул суроого жооп издеп көрөлү. Эгер башынан баштай турган болсок, эки пайгамбар, Яхья алейхиссалам менен Иса алейхиссалам бул дүйнөдөн эч үйлөнбөстөн өтүшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында болсо, Асхабы Суффа аттуу окуу жай болуп, ал жерде сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан илим алып, аны дүйнөгө жайышкан. Булардын ичинен да үйлөнбөй өзүн динге арнаган сахабалар болгон. Мисалга алсак, эң көп хадис риваят кылган сахаба Абу Хурайра разияллаху анху. Абу Хурайра разияллаху анху дайыма Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүрүп, ага кызмат кылган. Азыркы күнгө чейин жетип келген илимдин олуттуу бөлүгүндө бул улуу сахабанын салымы бар албетте. Ал, эгер үйлөнсөм тиричиликтин айынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында көп боло албай калам. Натыйжада андан көп илим ала албай, көп хадис жаттай албай калам деген ниетте өзүн динге арнаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо, анын бул абалына унчуккан эмес. Андан кийин үйлөнбөстөн өзүн динге арнаган аалымдар болгон. Булардын кээ бирлери менен таанышып чыкалы. Имам Шафи разияллаху анху 767-820 жылдарда жашап өткөн Шафи мазхабынын негиздөөчүсү болгон улуу аалым. Дин үчүн аябай көп мээнет кылган. Көптөгөн эмгектерди жазган. Учурда кабыры Каирде. Бишри Хафи 767 жылы Хорасан аймагында Марф шаарында төрөлгөн. Атасы Марф шаарынын жетекчилеринен болгон. Жаш кезинде динден алыс болуп, бир аз сыноого дуушар болсо да, кийин тооба кылып, дин үчүн аябай көп кызмат кылган. Өмүрүн Аллах жолуна арнаган. Имам Бухари 810 жылы Бухара жергесинде төрөлгөн. 870 жылы Өзбекстандын Хартанг аймагында кайтыш болгон. Өмүр бою дин үчүн, илим үчүн көп жерлерди кыдырган. Өзүн динге арнаган хадис аалымы, фикх аалымы, акын, философ. Курандан кийинки орунда турган китептерден болгон Сахих аль-Бухари аттуу хадис китебинин автору. Имам Табари 839-923 жылдарда жашап өткөн аалым, тарыхчы. Ирандын Табари деген жеринде төрөлгөн. Өтө көп эмгектерди жазган. Алардын эң чоңдору ыйык Курандын тафсири болгон Тафсирул Табари. Дагы бир атактуу чыгармасы Тарихул Табари. Бул аалымда өмүрүн динге арнаган аалым. Замахшари 1075 жылы Өзбекстандын Харазм жергесинде төрөлүп, 1144 жылы кайтыш болгон. Фикх аалымы, адабиятчы, тафсирчи, акыйда илими боюнча адис. Кызыл тилдүүлүк, оратор илими боюнча адис. Бул аалымда өмүрүн дин үчүн арнаган. Өзүнүн 69 жылдык өмүрүндө өтө көп эмгектерди үммөт үчүн калтырып кеткен. Имам Навави 1233 жылы Сирияда төрөлгөн. 1277 жылы кайтыш болгон. Өмүрүн Аллах жолунда арнаган, бул аалымда фикх, хадис жана башка тармактарда көптөгөн эмгектерди жараткан. Анын атактуу Риязус Салихин аттуу чыгармасы ушул күнгө чейин окуу куралы катары пайдаланылып келет. Саид Ахмад Бадави 1200 жылы Мароккодо төрөлүп, 1276 жылы Египетте кайтыш болгон. Атасы жактан да, апасы жактан да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан эле. Өмүрүн Аллах жолунда өткөргөн аалым дин үчүн өтө көп кызмат кылган. Ага үйлөнбөйсүңбү деп келгендерге бейиштеги хурлерге гана үйлөнөм деп жооп берген. Кийинки доорлордо жашап өткөн аалымдардан болсо, Бедуизаман Сайд Нурси жана Мухаммед Хамидуллах бар.
Бедизаман Сайд Нурси 1878-жылы Түркиянын Битлис аймагында төрөлгөн. Атасы жактан да, апасы жактан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы болуп саналат. Дин мээнети кылгандыгы үчүн 27 жыл түрмөдө жатып, 14 томдон турган Рысалай Нур аттуу тафсир жазган. Өмүрүн Аллах жолунда өткөргөн аалымдардан. Мухаммад Хамидуллах 1908 жылы Индиянын Хайдарабад жергесинде төрөлгөн. Ислам аалымы, адвокат, философия илимдеринин доктору, 40га жакын эмгек жазган. Бул аалымда өмүрүн дин жолунда арнаган аалым. 2002 жылы кайтыш болгон. Ислам дини негизинен үй бүлө курууну жактырат. 4 нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн болсо, анын бирөө үйлөнүү деп келет хадистердин маанисинде. Ар бир адамдын абалына жараша үйлөнүүнүн өкүмү өзгөрөт. Кээ бирлерине парз, ал эми кээ бирлерине сүннөт. Бул аалымдар чынында үйлөнбөстөн өтүүсү бир гана Аллахка кызмат кылуу жолунда болгон. Үй бүлө куруп, тиричилик кылуу дегендин ордунда дин мээнетин тандашкан. Бирок эч бир жерде себепсиз үйлөнбөй жүрө берсе да боло берет дешкен эмес. Бейиш нуру.